Өткөн жылы өкмөт ККМ аппараттарын киргизгенде элде нааразычылык жаралган. Муну элдин жонунан кайыштылып жатат деп айтышты эле. ККМ аппараттарга өтүп баштагандан кийинки салыктын чогулган жыйынтыктарын көрүп, мурдагы пикирлердин туура эмес экенине ынанып жатабыз. ККМ аппараттары салыгын жашырып же төлөбөй качып жүргөн байларга, бизнесмендерге, ошол эле бизнестин кызматы менен калкалап жүргөн чиновниктерге жакпай жатканы байкалууда. Эмнеге дебейсиздерби? Азыр түшүндүрүп берем. 2022 жылы салыктан түшкөн кирешенин көлөмү кескин жогорулады. Мисалы, 2010 жылы 24,2 миллиард сом, 2014 жылы 42,2 миллиард сом, 2020 жылы 79 миллиард сом, 2021 жылы салыктан 105,7 миллиард сом түшкөн. 2022 жылы 156,3 миллиард сом чогулган. Өсүү темпи 2021 жылга салыштырмалуу 148%. ККМ киргизүүнүн жыйынтыгынын натыйжасында кошумча нарк салыгы 2021 жыл 15,4 миллиард сом, 2022 жылы 21,3 миллиард сом. Өсүү темпи 138,6%. Пайдадан салык 2021 жыл 7,8 миллиард сом, 2022 жылы 18 миллиард сом. Өсүү темпи 232%. Сатуудан алынуучу салык 2021 жыл 4,9 миллиард сом, 2022 жыл 6,5 миллиард сом. Өсүү темпи 130,6%. Бирдиктүү салык 2021 жыл 358 миллион сом, 2022 жыл 2,5 миллиард сом. Өсүү темпи 681,6%. Бирок эч кандай салыктын жаңы түрү киргизилбегенин белгилегим келет. Мындай көлөмдөгү салыкты мурда деле чогулса болмок. Бирок анда көзөмөлдөөчү ККМ аппараттары жок болчу. Жары тарылуу реформадагы жасалган эмес. Байлар салыгын жашырып, салыкчылардын чөнтөгүн кампайтып, натыйжада мамлекеттин планы толбой жүрө берген. Анан калса, ири бизнеси бар байлардын көпчүлүгү кызматта отурган. Алардын байлыгын салыкчылар эмес, башкалары деле текшере алчу эмес. Азыр кандай? Бизнесиңди калкалаган кырышаңдагы, таанышыңдагы жардам бере албайт. Ишкерликте таза бол, салыкты жашырба, ак эмгегиң менен байый бер деген заман келди. Өкмөт дагы эгерде кимде ким салыгын жашырып, бийликтеги адамдардын атын жамынып, төлөөдөн качса, аларга эч ким болушпайт. Мыйзам чегинде баа берилет деп эскертип жатат. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн сиздер ККМ аппараттарынын натыйжасында салыктын көп чогулганын көрө алдыңыздар. Сиздер менен кийинки жолугушууда тамактануучу жайлардын салыгы тууралуу маалыматтарды айтып беребиз. Аман туруңуздар.